Улан Саляновдун өлүмүнө шектүүчү адамдын бири күнөөсүн мойнуна алды. Бул тууралуу бүгүн 18-майда Бишкекте журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, Ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов билдирди. Мында министр экинчи шектүү адам Орусияда кармалып, аны учурда Кыргызстанга алып келүү иштери жүрүп жатат. Үчүнчү шектүү адам Орусиянын жараны экени аныкталып, ал азыр издөөдө дейт. Эске сала кетсек, 2017-жылдын 6-ноябрь күнү түн ичинде Аида Салянованын 42 жаштагы иниси Улан Саляновду Көк Жардагы өзүнүн үйүнөн бет капчан адамдар атып кетишкен. Жалал-Абад облусундагы Аксы районунун Авлетим айыл аймагында сел жүрдү. Учурда селдин кесепеттерин жоо иштери жүрүп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, сел 17-майдын кечинде Жаандан Дээрес айылынын Талды булак участогунда сазык суусунан келген суу бир турак үйдүн ичин, дагы бир турак үйдүн короосун каптаган. Ошондой эле Куру Таш сайынан келген суу Дээрес Талды булак ички чарбалык унаа жолунун 5-чакырымдагы 17 кочолук пайдаланып жүргөн бетон менен курулган көпүрөнү бузуп, агызып кеткен. Кыргызстандын тышкы карызынын 44%-дан ашы Кытайга таандык. Бул тууралуу Бишкек жылуу электр борборуна байланышкан маселени иликтеген депутаттык комиссиянын төрагасы Улан Пиримов билдирди. Анын айтымында Кытайга карызды кайтаруу мөөнөтү 2024-2027 жылдарга туура келет. Буга байланыштуу депутат чет мамлекеттерден ТЭЦ сыяктуу ири долбоорлорго насыя алууну катуу көзөмөлдөөнү сунуштады. Мында ТЭЦти модернизациялоого Кытайдын Эксимбанктан $386 миллион насыя алынган. Ал эми модернизациялоо ишин кытайлык ТБ компаниясы жүргүзгөн.